Біріккен Ұлттар Ұйымының Батыш Тянь-Шаньдагы био ар түрлүлүктү колдоо проектисинин колдоосу менен өтүп жатат. Бул акциянын негизги максаты коомчулукка жаратылыш парктардын, заказниктердин, коруктардын проблемасын коомчулукка жеткирүү. Кызыл китепке кирген сейрек жана жоголуп бара жаткан жаныбарларды коргоо, алардын экосистемаларын сактоо болуп саналат да. Ошол акциянын негизинде ушул жашылдандыруу, тазалыкты сактоо, экосистемаларды кийинки муундарга, келечекке сактап өткөрүп берүү максатында ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Жакшыдан жашыл бак калат. Табият менен таттуу мамиледе болгон токтогулдуктар жаратылышты коргоп сактап калуу максатында карагай көчөттөрүн тигишти. Мен ушу Чолпон Ата айылынын жараны катары муну колдойм. Жаратылыш бардыгыбызга керек. Алатай мамлекеттик жаратылыш паркы курулгандан бери Узун Акмат суусунда балык кармаган браконьерлер азайды. Баягы мурда жок болуп кеткен ээликтер кээде айылдын тегерегине чейин түшүп келип атышат. Токойдун ичиндеги жана кыргоол дегендер аябай көбөйдү. Негизинен бул өзөндүн жаратылышы биздин келечектеги муундарыбыз үчүн калтыра турган жакшы нерсе. Акцияны чын дилимден колдойм. Иш-чаралар жүргөнүнө байланыштуу жаратылышта көп өзгөрүүлөр болду да. Себеп дегенде мурунку жок болуп кеткен жаныбарлар азыр пайда болду. Мындайча айтканда мына кара кийик деп коебуз биз доңуздар. Бул 92-жылдан бери жок болуп кеткен. Булар азыркы күндө кишинин көзүнө көрүнүп азыр пайда болду да. Мына карап келген биздин эң биринчи кылган ишибиз жаратылыш паркында корук иштерин кылабыз. Бул жана мыйзамсыз болгон иштерге бөгөт коебуз. Кыюу жолдору, жанагындай атуу жолдору, браконьерликтерге тоскоолдук иш-чаралар бизде ар дайым рейд катарында дагы, ошо жер участкаларында дагы кайтаруу иштери жүргүзүлүп турат да. Жаратылыш бул адамдын жашоосу, келечеги, биздин келечегибиз үчүн жапа-тырмак бардыгыбыз биргеликте тазалык акцияларды уюштуруу бул эң чоң ийгиликтердин башаты. Адамдын жашоосу бул келечеги, ден соолугу жаратылыш. Жаратылышсыз адамды жолбозо ошо чөйрөдөгү жашап аткан айлананы элестетүүгө болбойт. Биз мектеп жамааты жыл сайын, мезгил сайын ушинтип айлананы көрктөндүрүү, тазалыкты сактоо үчүн балдарыбыз менен биргеликте тазалык акцияларын уюштуруп турабыз. Бүгүнкү акция бирок өзгөчө акция болуп атат. Анткенин себеби бизге кошулуп, бардыгыбызга форма берип, бүгүнкү акциянын демилгеси чоң деңгээлде уюштуруп аткан бул проон болуп атат. Ушул жаратылышты сактоону, жакшы таза кармоону жана ушул өсүмдүктөрдү сыйлап, жакшы өстүрүп, жашылдандырууну алдыга чыгарып, жана таштандыларды чогултуп,
ушул аба ырайыбызды азыркы учурда көп эле учурда аба ырайынын бузулушубузу көп, түтүндөр көбөйүп кеткен. Ошону тазалоо максатында үйрөндүк. Кийинки учурга да, кийинки муунга дагы ошол нерсени үйрөтүп калтырабыз. Менен эз алдык, муздак суу, кар деп эшикке чыкпай, анан эми таза абада иш эле деп иш менен алек болуп жүрө бербей, минтип бала чакабыз менен, семьябыз менен келип минтип жарышып, жакшы оюндарды көрсөтүп, кечине бир күн болсо дагы өмүрүбүздү узартканга жана жашыбызды жашартканга, каарылыгыбызга карабай жакшы эле оюн болуп атат. Командалар эң мыкты деңгээлде катышып атабыз. Калыстар тобу жакшы бааларды берип атат. Буйруза жеңишке аз калды.